Меккеде бир жеке ишкер мекендештер Абдышукур устазга суроо берди. Устаз бир кайрымдуулук фонд ачып, Мекке, Мадина шаарларында окугандарга жардам кылып, курма дарак отургузуп жана башка иштер менен соо иштерди кылсак дедик эле, кандай дейсиз дешти. Абдышукур устаз: "Эним, оюң, тилегиң жакшы экен, бирок чын-чынына келгенде өзүбүздүн мекенде сооп иш кылам десеңер толтура, бирок студенттерге жардам кылсаңар мындай. Студенттерге жардам кылсаңар аны да мыкты, жакшы окугандарга жардам кылгыла. Эптеп эле илең салаң болуп күн өткөрүп жүргөндөргө эмес. Андан кийин өзүбүздүн өлкөгө кылгыла. Желкеңдин кытышкан жерин өзүңдөн башка өзүң каалагандай эч ким тырмап бере албайт. Ошондой эле өзүбүзгө өзүбүздө эч ким күйбөйт. Агартуу иштерине салым кошкула, китептерди басып чыгаргыла, китеп окуу конкурстарды уюштургула, жакшы окуган окуучуларга, студенттерге стипендия бергиле. Жакшы, мыкты окуган студенттер көп, бирок каражаттын жетишсиздигинин айынан иштеген каргасыз. Бир үй бүлөгө бир жакшы саан уй алып берип койсоңор, сүтүн сатса чай чемегине жарап калат. Кийим тигет элем дегендерге кийим тиккен машина алып берип койгула, аны муну тигип сатып тиричилигин кылат. Көчөт отургузам десеңер, Кыргызстандын кыдырып бак дарак жок жерлерге отургузгула. Бишкекте жашылдандырабыз деп жакшы эле көчөт отургузушат. Кийин карасаң суу жетпей, арасында куурап калгандар толтура, ошолордун ордуна отургузсаңар болот. Айта берсе, кылам деген иштер толтура бизде деди. Берки мекендештердин үстүнөн суу куюп жибергендей эле болду. Мостоюп ойлонуп: "Туура айтасыз, устаз, макул" деп калышты. Мындайда көп насааттарын айтты, элдин келечегине пайдалуу. Ушундай туура багыт берип, элдин, өлкөбүздүн келечегин ойлогон Абдышукур устазыбызга терең ыраазычылык. Аллах ыраазы болсун, элибиздин бактысына бар болсун, аман болсун деп жазды Эрназар Таштанбеков өзүнүн Facebook баракчасына. Америка эмне үчүн Иранга согуш ачкандан коркот? Көптөр Америка кааласа Иранды деле басып алат деп ойлойт. Бирок чындыгында АКШ Иран менен түз согуштан коркот. Эмне үчүн? Биринчи, Иран күчтүү аскердик мамлекет. Иран, Ирак же Афганистан, Сирия же Ливан эмес. Өзүнүн заманбап ар кандай ракеталары, заманбап дрондору, абадан коргонуу системалары бар. Согуш башталса, Иран сөзсүз катуу жооп берет. Экинчи, ядролук фактор. Иранда ядролук курал бар же жок деген так далил жок. Бирок болуп калышы толук мүмкүн деген күмөн өзү эле чоң коркунуч. Америка мындай белгисиздик менен согушка баруудан чоочулайт. Үчүнчүсү, регионалдык жооп. Иран жалгыз эмес. Согуш болсо Ливан, Ирак, Йемен, Сирия аралашышы мүмкүн. Бул бир өлкөнүн согушу эмес, бүт жакынкы чыгыштын жарылышы болот. Төртүнчү, муңай жана дүйнөлүк экономика. Иран Ормуз кысыгын жаап алат. Бул муңайдын баасын асманга чыгарат. Андай соккуну АКШ да, Европа да көтөрө албайт. Бешинчи, саясий баа өтө жогору. Иранга чабуул дүйнөлүк деңгээлдеги кризис. Америка агрессор болуп калуу коркунучун жакшы түшүнөт. Эгер согуш чыгып кетсе, Иран кантип жооп берет? Ракета жана дрон чабуулдары, региондогу америкалык базаларга сокку, союздаш күчтөрдү иштетүү, экономикалык жана кибер соккулар. Бул тез бүтө турган согуш эмес, бул контролдон чыгып кетиши мүмкүн болгон согуш. Ошондуктан Америка көбүнчө санкция, басым, коркутуу, маалымат согушу менен чектелет. Жыйынтык, Америка Ирандан алсыздыктан эмес, кесепети өтө оор болгон согуштан коркот. Бул жерде жеңүүчү болбошу мүмкүн. Бул менин жеке аналиткам деп Илгиз Шаменов өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Нурдан Орунтаевдин айлыгына депутаттар да кызыга башташты. Курулуш министри Нурдан Орунтаев аталган министрликте айлык 150 миңден башталарын жана айрым департаменттерде 500 миң сомго жетерин билдирген. Депутат Акылбек Түмөнбаев кандай жол менен айлык акылар мынчалык жогорулап кеткенин билүүнү сунуштады. Ал кийинки жумаларда Орунтаевди жана башкаларды парламент жыйынына чакыруу керектигин айтты. Медиктер жана мугалимдер 30 миңден 50 миңге чейин айлык алышат. А Орунтаев 500 миң айлык алабыз деп мактанып чыкты. Курулуш компанияларына министрлик тарабынан ар кандай салыктар салынып, анын негизинде чарчы метрлер кымбаттап жатканын айтышууда. Жогорку айлык акыны дагы ушуга байланыштырып жатышат, деди депутат. Булак саясат KG.